Ысык көлдө саркынды сууну тазалоочу курулмалары жок эс алуу жайлардын иши токтойт. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караган экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын өкүлдөрү облустагы эс алуучу жайларды, ошол эле санаторий, пансионат, конок үйлөрүн кыдырып, алардын ээлерине тазалоочу курулмаларды орнотуу керектиги тууралуу тапшырма берүүдө. Аталган объектилердин ээлери саркынды сууну тазалаган курулмалары жок болгон учурда ишин токтотуу, туристтерди кабыл албоо боюнча милдеттенме алышууда. Соңку жылдары саркынды сууну кайра тазалоочу системаны иретке келтирүү активдүү жүрүүдө. Экологдор бул маселе боюнча көлдүн экологиясына олуттуу коркунуч жаратаарын эскертип келишет. Буга чейин болсо президент Садыр Жапаров ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ал эми былтыр болсо Ысык көл облусунда саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынган.